Iyo bamuvuze nabi cyangwa yagiye agakubitwa nkabona umwana wanjye. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Ушул видеороликти көрүүдөн мурда видеого лайк басып, ошондой эле каналыбызга жазылып кетиңиздер. Кантип десеңиздер, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону күйгүзүп кетиңиздер. Азыр видеону көрсөңүздөр болот. Африка материгинин солтүстүк бөлүгүндө Түрү Маймылга окшогон жигит жашап келет. Ал өмүрүнүн бардык бөлүгүн токойдо өткөргөндү жакшы көрөт. Туш келсе токойго качып кетет экен. Қалың токойдун ичинен жигитти табуу оңойго турбайт деген менен апасы Элли жоголгон баласын табуудан жадаган эмес. Бул жигиттин аты Жанна. Анын жашы азыркы убакта 21 жашта. Туулгандан бери акыл эси кем болуп туулган. Жанна Кудайдын берген ата-энесинин жалгыз уулу. Жаннага чейин ата-энесинин 5 баласы болгон. Бирок алардын баары биринен бири кете бериптир. Ушул Жанна гана аман эсен өсүп келет. Жигиттин жашы азыркы убакта 21 болсо да, акыл эси 5 жашар баланын жашындай. Анын түрү маймылга окшоштугу мындай турсун, кылыктары да токойдо жүргөн жапайы маймылга окшойт. Эмми эч качан сүйлөбөйт, түшүндүргүсү келген заттарын ымдап көрсөтөт. Ата-энеси бир аз убакытка кетип калса, тез эле токойго карап кетет. Токойдо жапайы жемиштерди жеп, жүрө бергенди жакшы көрөт экен. Ал эми жолдо жүргөн балдар аны маскалдап, маймылсың деп айтат экен. Кээ бир убакта тентек балдар Жаннаны уруп кетет экен. Бирок ал башкаларга эч качан ачууланбайт. Апасы жалгыз уулунун акыл эси кем болуп туулгандан бөлөк Түрү маймылга окшогондугуна ачууланганы менен баласын катуу жакшы көрөт. Муну апасы маймыл менен жакын болгон баласын маймылдан туулган деп апасынын жүрөгүнө канчалык канжар такаганы менен Элли баласын мурунтан эле качан урбаган, тескерисинче өзгө балдар менен сейлетүүгө колунан жетелеп өзү алып чыгат. Жаннанын арасына дарыгерлер сага бала көтөрүүгө болбойт деп канчалык көп айтса да, жубайым экөөбүз каарыган кезибизде жалгыз калып кетебизби деп ошол Жаннаны жарык дүйнөгө алып келген. Бирок Жанна сүйлөй албагандыгынын кесепетинен мектепке да бара албайт. Жанна тууралуу окуя уккан жакын жерде турган адамдар жардам берүүгө тырышат экен. Мисалы, мына жердеги тележурналисттер баланын абалын сурап апасына акча берип жардам берген. Муну менен биз сиздерге айткыбыз келип жатканыбыз, эч качан адам баласын кемситпөө керек. Жай гана ал майып болсо да, ага жардам берүү адам баласы үчүн парыз. Айланаңыздагы адамдарга камкордук кыла жүрүңүздөр. Ушуну менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, сиздерге видеоролик жаккан болсо, албетте лайк басып коюңуздар.